3 группадагы инвалидмин. Анан менин диагнозторумду айтсам, диагнозторумду эсептей албайм, ошон үчүн мен кагазга жазып алдым. Эмнеге дегенде букет. Сразу окуп кетейин, анан кимде бар болсо өзүңөрдө деген кыласыңар да. Ишемия атеросклероз головного, шум в ушах, в голове, нефрит слуховой нервов, бир жак кулагым совсем укпайт, смешанная тугоухость, отслойка сетчатки глаз. Ушундан мен немеде турам, жана инвалид 3 группа, көзүм көрбөйт бир жак. Аллергия назалынан мен азыр мынау тишимди салдыра албай жүрөм. 6-7 уколга анализ тапшырсам, бардыгы немелерди положительный берди да, уколго нельзя депчи. Тиш сурутканда да болбойт, салдырганда да болбойт депчи. Андан кийин астма, бронхиальный астмамын мен 20 жылдан бери, тахикардия тоже 20 жылдай болуп калды, хронический холецистит, хронический гастрит, хронический пилоризит, шейный грудной остеохондроз, варикозное расширение вен, звездочка, мына куттар бүтүндөй звездочка болуп таркап кеткен, азыр аялдарда билсе керек эмне болсо. Андан кийин косточка, мына большой палецте косточкам оорутат. Анемия конечностей, колдорум, буттарым кадимкидей уттап, кадимкидей мындай уюп калчу, запор, геморрой, после запорум бар болчу, мастопатия, мушки берет болот. Мындай турганда көзүмдөн мондай каралар күчөйүп, бессонница. Анемия учетто турамын, печёночный пятки, могу беттеринде кара мындай чоң эмнелер көбөйүп кетти. Анан самый страшный диагнозум меники панический атак. Азыр бул жерде турам, мен ушу калтырап баштадым ушу. Бирок бул уже азайды, жакшы ойлойт. Мен жыгылып калчумун. Панический атака, анан зоб, хронический тиреоидит деп чыгат берди. Климакс 20 жылдан бери климакс. Мен ушунун результаттарын баштаганда мен чачым аябай түшчү. Мындай кылганда мен жылына кырдырчумун. Мынагу декабрда кырдырдым, мына өстү ушу чачым. Мындай кылганда күйүлүп түшчү, жатсам бетиме ошондой түшкөндө багы чачым катуураак болгон үчүн эле ушундай неприятно да. Жаздын толуп калчумун бар ошо. Чачым түшпөй калды. Мен бияка Замира айым жолуктуруп калды, анан кийин келдим. Бул компанияга киргенимде 28 январда кирдим. Жылдыз айым мени регистрация кылды. Ошондо 1,5 ай болду. Келгенде эле бисмилла деп эле витамин А-ны алып туруп иче баштадым. Изаадны атама да алып бердим. Чачым түшпөй калды. 3 күндөн кийин билдим, мен А-ны ичкенден кийин эмнеден билдим. Уктап калдым. Мен түн уктач эмесмин. Бессонница деп айтып кеттим го жанагы менен. Совсем уктач эмесмин. Саат 3 болду, 4 болду уктабайм. Анан 3-4төн кийин меники уже нервим чыга баштайт, потому что таң атат ошо. Мен таң аткандай болду, ukтай албайм, анан кийин кечке как зомби болуп жүрөм. Нервный болуп, колдорум калтырап, ооруларым баштайт. Так, башым ооруганы токтоду, баягы турганымда башым айланчу. Жер көчүп кетчи, анан менин походкаларым өзгөрө баштады. Багы, конечно, басып баратсаң, башың айланса, монтуп калат экенсиң да. Вот. Анан жылдыз айыма келип жазылганымда, мен кулагым укпайт. Мында отурайын деп жаным кулагымды, бияк кулагымды косчум. Жакшы болду. Андан кийин отслойка сетчатки глаза ал уже неме болгон. Аллергия азыр мен үйдө борсок бышырганда же мындай тамак күйгүсү келгенде мен уже задыхаться уже демал албай калчумун. Аным токтоду. Мен кадимкиде борсок бышырдым, бирок байкабайм да, мен өзүм да таң калып отурум. Анан коркунуч бар да, вдруг кармап калбасын деп жанымда жанагы сепкичим бар. Тахикардиядан эми түшүнөсүң да, меники жөн эле турганымда пульсум 80-85 болот. Өзү 65-70 болуш керек жылдыз. Нормально болгон. Мен жөн эле спокойно турганымда 80 жүрөгүм мындай. Анан уже басып, тамак иче баштаганда уже 90-100 бирдемени көрсөтчү. Аным азайды. Так, шейный остеохондроз, грудной остеохондроз. Мына шейный остеохондроз, мына көңүлдө болсо керек. Мен нечим уйкум жок десе, мына шейный остеохондроз деп көбүнчө врачтар ошондон мага неме кылып берип атты. Моюн ооруп кечинде жатканымда жазыкты тандайм. Бул катуу бул суу ичип бул жок. Анан шейный остеохондроз. Ошонун азабында мен
жата алчу эмесмин, бийик туруп жатчумун же чут эле отуруп уктачумун да. Азыр мен ошону байкабадым, что-то мойнум да оорубай калды. Анан бутумда бурсит, пяточный бурсит, пяточный фасцит дейт. Анан бутум эки жагында, мындай тамандын бул жагында мен Москвага 2006-жылы Москвага иштедим да, ошондо пайда болгон. Сөлгө окшогон. Пяточный ошону билсеңер керек, мындай бут кийим кийгенде бар ошондой болсо керек. Бут кийим кийгенде сөл сыяктуу да оорута. Так, 20-жыл болсо мага 14 жыл болду ошо. Мен абыны ичкенден кийин, бир жумадан кийин ваннага түшүп, бутумду баягы жырсам, баягы мазайып калган сыйктар. Көңүл бурган жокмун. Это не может быть. Экинчи жумада совсем мазайып кеттим. Үчүнчү жумада совсем жок болуп кетти. 14 жылдагы баягы сөлгө окшогон мына эки жагында эми чечип көрсөтө албайм, совсем жок. Балаларда кеткен сөлгө окшогон. Так, анан кийин звездочка. Варикозное расширение вен. Аны пока тамырлары көбөйүп турат, а звездочкалар жок болду. Баягы таман бутумдун мындай тамагында майда жанагындай звездочка болуп кеткен. Алар уже жок, алар менен тактаган. Косточка большой палец бутумдагы оорубайт. Мен обув кийгенде мына эми кадимкидей тоңкоюп чыгып калчу. Билесиңер да, аял кишилер түшүнөт. Ошону кийген анан түнү башталат. Билсеңер керек, түнү бир сыздап ооруйт. Ошондон азыр оорубайт, азыр мен андан куртулдум. А не менее, конечно, истерук. Колдо. Мен түндө уктап атканымда баягы колум жаны жок. Экинчи колум менен неметем. Же болбосо мен отуруп столдо, мен көбүнчө стол ишинде иштеп жүрдүм. Үйдө отуруп мындай отуруп калдымбы, 5 мүнөт отурдумбу, болду, мына жерим уктап. Мындай отуруп койдумбу, 5 мүнөттөн мына жерим уктап калды. Же бутумду мындай учкачтап отурдумбу, өлдү. Иштебейт ушу. Ошондой болчу, алар уже уюганы токтоду. Мен кыргызча айтканда уюганы токтоду. Анан кийин запор, геморрой. Кошмар. Айтпай эле коеюн дедим эле, айтканга туура келет. Жок. 3 күндө запордун айынан мен кыйналчумун. Баягы эме эркектер бар экен, бирок уялыштын кереги жок. Өлүмдү ашкере булсаң ашкере, өлүм ашкере. Баягы кыйналчумун, туалетке барган, мага проблема болчу. Азыр так положено. Миленький уже. Айтпасам болбойт, жүрөгүм жарылып кетет. Андан кийин мастопатия, менде проблема мастопатия болду. Мен аны билбей болчумун. 3 жыл мурун мени жана соя көп болду, тиге жөнөтөт, женский жөнөтөт, пол жөнөтөт, эчтеке жок. Эң артында анын гинеколог менен онкология жөнөттү. Онкология жөнөттү да менде мастопатия, эки жагында мастопатия. Аны мен көңүл бурган жокмун, 1 жылга чейин көңүл буруп, мурунда эле болсо керек, көңүл бурган жокмун баягы. Быйыл жайында ушу башым айлангандан курортко бардым, Ысык-Атагачы. Ысык-Атага барсам, мастопатиям бар турбай деп сразу даже туттуу жерде турам, жанагы суусун да ичирбей койду, жанагындай минеральный суусун да ичирбей койду. Бул лечение калды. Аны мен айттым, мен ушунча акчаны төлөп келип, тамагын ичем, кечинде жатам, ушу менен кетип каламбы деп наразы болдум десе, врач мага айтты. Сен кандай түшүнбөйсүң, мастопатия деген опухоль дегендерден ушул жерде өзүм таштадым. Ошол күндөн баштап мен могу жерим ооруганды сезе баштадым. Көңүл бурбай жүргөн окшойм. Көмкөрө менен жата албайм. Лифон кие албайм. Анан катуураак басып койсом баягы сүлпүлдөгөндө ооруйм. Анан барган сайын карасам кол турмай кетип атат. Анан кармагынан коркуп калдым. Кийин анан врачтарга барып айтам десем, дагы онкология бар, дагы эме УЗИден өтүш керек. Өттүм, короче, мастопатия дагы деле ошол. Ошонун калды. Эки жумада калды. Менде дагы бүткүлү касабы. Эки жумада калды. Азыр мен моодукта жатам. Коркпой баягы мыжыгытта көрдүм. Жаман көрбөгөн мыжыгытта көрдүм. Коркчум, түйүндө катуу бир нерсе болчу. Жок. Так, астады. Бессонница. Мен айттым го, бессонницам жок. Азыр муну абыны ичкенде 3 күндөн душ уктайм. 9-дан кийин мен как положено телефонду өчүрөм, телевизорду өчүрөм. Потому что мен коркуп калдым да. Азыр өчпөсө деле уктап калдым. Кадымкидей мен нормально уктап калдым. Бессонницага айыбай жаттым. Анемияны пока биле элесиң, эмнеге дегенде мен анемия боюнча 78-80 гемоглобин менен учуртуп турчумун. Бирок азыр башым айланбай калды. Эми мен барсам, меники мне кажется, көбөйдү болуш керек. Анан мына бетимдеги пятка агара баштады, аны өзүм эме кылдым. Анан панический атака. 100% болу элек, где-то 60% дейм. Эмнеге дегенде на ровном месте, мына жөнүп отурам. Бирөө айтып калат, телевизордон окуп баланча
актер өлтүр деди, өлдү. Мен ошол жерде мен мында кошо өлөм да. Коркуп, страх бар да мендечи. А вдруг мен эшикке чыгам, өлүп калам. А вдруг мен азыр туалетке кирем, турбай калам. Ушундан чыга албай калчумун. Анан кийин ошону уже азайды. Азыр анын азайды. Анан азыр. Климакстан кийин мен 37 жашында климакс болуп, климакстан кийин мен буга чейин тердөө деген ичмесмин. Курортко барганда да аябай тердейм. Андан кийин мен Воронцовкага бардым. Ал жерге барганда да 3-4 болгон коем 4-5-6 жолу алмаштырам. Анткени суу болуп тердей берчү. Таң атканча терде баягы жаздыгы төшөгүм суу болуп калчу. Тердебей калдым. Так, уйкум абдан сонун. Анан памятым жакшы болуп калды. И анан башым үшүчү. Түндө жакканымда жайдын күнү да жокту. Мына жерде мындай салып нервим жакпасам, анан нервим жакпасам мен үшүм. Жайдын күнү. Азыр кыш, почти жаз. Мен азыр кадимкидей жолугум алып калдым. Үйдө жолу жок, жыланбаш жүрүп калдым. Жол болсо мен токулган шапкай текчүмүшүм. Ал кетти. Меники ушу менен бүттү. Атамдын чачы карайгы 84 жашта. Көз жашы акчы, көз жашы токтоду. Атамда да билем. Уйкусу жакшы болуп калды. Ошону мына бир жума, 2 жумага жетелек. Аны ичип баштаганда мен күйүп баштадым. Өзүмчө температура болчу. Анан мен бул мен спонсору бияқта. Бул акыйкатан. Мен мындай болуп атам, эмнеге мындай? Нет, ушундай болуш керек. Вот анан эми аны токтоду, азыр жакшы болуп калды. Значит, ичимде паразит бар. Кулагым ирис. Мен после травмы көзүм анан кулагыма кетти да. Азыр кайда жакшы болуп калды.